Саламатсыздарбы, күнделиктин кечки чыгарылышы менен таанышабыңыздар. Студияда Замира Нусбалиева. Мырзаке Каракулжа Алай кууна жолу дагы деле ачыла элек. Жолдун жабылганына 2 күн болду. Өзгөчө кырдаалдар мисилиги 25 ноябрда аймакта калың кар түшүп, унаалардын өтүшүнө кыйынчылык жаралгандыктан жолду убактылуу жаба туруу зарылдыгы келип чыкканын кабарлаган. Өзгөчө кырдаалдар мисилиги кар көчкү түшкөнүн билдирет. Маалыматтар боюнча азыркы маалда жол тазалоо иштери жүрүп жатат. Көчкүнү тазалоого атайын техникалар жиберилген. 500 киловатт чыңалуудагы Кемин көмөк чордону курулуп бүттү. Бул тууралуу Улуттук электр тармактар ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык көмөк чордонго керектүү жабдыктар орнотулуп, 42 чакырымга созулган электр чубалгылары тартылып бүттү. Кемин көмөк чордону Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларынын түйүнүнүн бир бөлүгү болуп калат. Бул түйүн курулуп бүтсө, Кыргызстандын түштүгүнүн түндүк аймагына электр энергиясын жеткирүүгө кенен шарт түзүлүп, өлкө энергияга болгон көз карандысыздыкка жетишет. Курулушу 2012 жылдын август айында башталган Кемин көмөк чордонун кытайлык TBA компаниясы курду. Баткен шаарында эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду Кыргызстандагы Швейцария элчилигинин колдоосу менен Баткен облусунун чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды ортомчулук аркылуу чечүү долбоорун жүзөгө ашырууда. Буга карата аймактагы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө чек ара көйгөйлөрүн аныктоо жана чечүү багытында окуу тренинг өттү. Анда журналисттер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кызматташуусун жакшыртуу аркылуу Баткен облусуна караштуу чек ара аймактарында жайгашкан жамааттардагы чыңалууну басууга көмөктөшүү тууралуу айтылды. Маалымат каражаттары чыр-чатактарды чагылдыруу жолдору боюнча да талкуу болду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен массалык маалымат каражаттарынын биргеликте иш алып баруусу. Мындайча айтканда, ошол берилген маалыматтар элдин арасында мындай тынчсызданууну пайда кылбастан, кандайдыр бир деңгээлде ошол туура так маалымат бериле турган болсо, элде дагы мындай ишеним жогору болот деген максатты коюп атабыз. Мамлекеттик мекемелерден жарандарга жана жалпыга маалымдоо каражаттары оңой маалымат алууга багытталган мыйзам долбоору бүгүн коомдук угууда талкууланды. Документти демилгечи Роза Акназарова учурда журналисттер же болбосо жөнөкөй эле мамлекеттик уюмдардан кандайдыр бир маалымат алуусу оор жана маалыматка жетүү укуктары тебеленип келгенин айтты. Жаңы мыйзам долбоору боюнча өкмөттүк ишканалар жарандар сураган учурда маалымат берүүгө милдеттүү болот. Кызматкерге келип түшкөн кайрылуу 14 күндүн ичинде каралып бүтүшү керек деп белгиленген. Мурдагы мыйзам боюнча кайрылууну кароо 30 күн берилчү. Жарандар мамлекеттик уюмдарга кайрылып бир кат менен кайрылса, мурун эгерде экспертизасы керек болсо 30 күн эле да ошону 14 күнгө котордук. Анан эгерде бюджеттен кандайдыр ким бирөөлөр акча алса, кандай кылса ошо бардык ачык болсун деген саясат киргизип атабыз. Түшүнүп атабыз, баягы журналисттерге оңой эмес, биздин жана государственный органдар менен иштегени информацияны оңой эле таба албайбыз, даже сурасак дагы ала албайбыз. Анан ошону изилдеп, эмнеге ошондой болуп атат, эмнеге ал иштебей атат, ошонун баарын негизги причиналарын таап туруп оңдоп атабыз. Кыргызстан Тоо-кен тармагын өнүктүрүү боюнча атайын концепция иштеп чыгышы керектиги тууралуу Тоо-кен өндүрүүчүлөр ассоциациясы менен геологдордун 3-съездинде бирликтин төрагасы Орозбек Дүйшеев билдирди. Анын айтымында атайын эксперттик топ түзүү кажет. Иш-чарада Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн көмүргендер боюнча 4-орунда турганы менен кара алтынды Казакстандан импорттоого мажбур болуп келе жаткандыгы айтылды. Серепчи Кумар Изабаевдин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 70тен ашуун көмүргени бар. 30дай чалгындалган кенди эсепке алганда көмүрдүн коору 2 миллиардтан ашык тоннаны түзөт. Бул көрсөткүч менен Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде көмүргени боюнча 4-орунда элейт. Дасыккан геологдордун тажрыйбасы Тоо-кен тармагына тиешелүү маселелерди чечүүдө эске алынбайт. Мисалга алсак, Тоо-кен тармагын кайра иштетип чыгуу боюнча түзүлгөн комиссиянын курамында тажрыйбалуу адистер жок. Жер казынасы тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө алардын пикири эске алынган эмес. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары Ысык Көл облусунун жер титирөөдөн жабыркаган Тоң, Жети-Өгүз райондоруна барат. Эл өкүлдөрүнүн төраганын орун басары Төрөбай Зулпакаров жетектейт. Депутаттар зилзаладан жабыркаган тургундар менен жолугуп, эл менен жаратылыш кесепеттерин жоюу максатында эмне керектери боюнча сүйлөшөт. Иш сапардын жүрүшүндө эл өкүлдөрү алгач Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы жер титирөөдөн жабыркаткан жеке үйлөр жана башка объекттерди менен таанышып чыгат. Андан соң Кажы Сайдагы жабыркаган объектилерди кыдырат, ал эми Жети-Өгүз районундагы Тамга айылында жабыркаган жарандардын үйлөрү менен объектилерди жеринде көрүп чыгат.
Сот чекитке же интернет порталында жарыяланган чечимдердин саны азайды. Бул мониторинг жүргүзүүдө аныкталганын жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева сот адилеттигин жүргүзүү чөйрөсүндөгү коррупция менен күрөшүүнүн алдын алуу чаралары боюнча өткөн тегеректөөлдө билдирди. Жамашеванын айтымында бул техникалык көйгөйлөр менен байланыштуу, бирок башкы себеп соттордун төрагалары тарабынан тийиштүү көзөмөлдүн жоктугу деди ал. Ошол эле учурда жогорку соттун төрайымы соттордун чечимдерин жарыялоо эрежесин өзгөртүү боюнча жобо толукталарын кошумчалады. Фируза Жамашева тыюу салынган олуттуу чечимдерден башка соттор кабыл алган бардык чечимдер актылар мекеменин интернет сайтына жарыяланат. Сот тандоо кеңешинин курамына жаранды коомдун өкүлдөрүн мүчөлүккө шайлоону шарттаган мыйзам долбоору даярдалууда. Бул туурасында жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрагасы Токтогул Туманов сот адилеттүүлүгүнө жетишүү боюнча уюштурулган жыйында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында парламенттин сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитетине Фемида өкүлдөрүнүн мыйзамсыз жана адилетсиз чечимдерине нааразы болгондор көп кайрылат. Мындан улам сот тандоо кеңешине жаранды коомдун өкүлдөрүн мүчө кылуу менен адилеттүүлүккө жетишүүгө шарт түзүлөт дейт Туманов. Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева болсо 13 сот чыгарган чечимине жараша кылмыш жообуна тартылганын белгиледи. Коррупция менен күрөшүү бул азыр биздин коомдо, биздин мамлекетибизде эң бир маанилүү маселе болуп атат. Ошондуктан сот системасы дагы башка тарапта турбай, ошол ишке азыр толугу менен кошулуп, ошо иштерди жүргүзүп атат. Бизге комитеттин атына көп арыздар түшөт, жарандар жактан. Бирок бир эле соттордун үстүнөн эмес, же соттун чечими эмес, башка органдар, прокуратура, милиция кызматкерлеринин дагы жасаган жумуштарынан нааразычылык сыяктуу мындай арыздар да түшөт. Башкы прокуратуранын Ош облусу жана Ош шаары боюнча тергөө башкармалыгы Ош шаарынын мурдагы жетекчилигине карата шаардын Навой көчөсүндө салынып жаткан эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишин иликтеп жатат. Анын жүрүшүндө Ош шаарынын мэри болуп турган Мелис Мырзакматов бюджеттик укуктук принциптерин, Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдарды жана Ош шаарынын уставын бузуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кымбат объектине эч кандай техникалык, экономикалык негиздемеси жок Ош шаарынын шаардык кызматтарынын жетекчилерине эстакадалык көпүрөнү курууга жана каржылоого буйрук бергени аныкталды. Анын натыйжасында 2013-жылы шаардык жолдор башкармалыгы тарабынан 2 тендер мыйзамсыз өткөрүлгөн жана 2 келишим түзүлгөн. Андан мамлекетке 27 миллион сом зыян келтирилген. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен 27 ноябрда Мырзакматовго кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып коюлуп, өкүмү сырттан угузулду. Ошол эле күнү Ош шаардык соту Мырзакматовду камакка алуу чечимин кабыл алды жана Мырзакматовго издөө жарыяланды. Москвада 3 кыргыз жараны мигранттардын уруксат кагаздарын жасап беребиз деп алдап кеткен. Алар Москванын Альянс сервис компаниясынын атын жамынып, өз иштерин жасап жүргөн. Окуя тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Гүлнара Болотбекованын материалы. Орусияга иштейм деп келген жаран сөзсүз түрдө мамлекеттик каттоого туруп уруксат кагазын алышы талап. Бирок мигранттардын көбү федералдык миграция кызматына кайрылбай, ортомчу фирмалардын кызматын колдонот. Ошондон улам алдангандар көбөйдү. Кофе на 8000 рублей. Где они? Бул ишканада 3 жараныбыз сыноо мөөнөтүнөн өтүп ишке урунушкон. Көп өтпөй эле бул жарандарыбыз жетекчиликке билгизбей мигранттардан уруксат кагаздарды жасайбыз деп акча алышкан. Кайрылган мигранттардын көпчүлүгү Кыргызстандын жарандары экени билинди. Ыксыз иш ачыкталгандан кийин алар жумуштан бошотулган. Для нас был колоссальный сюрприз. Биз бул топтун кылганын элдер келип документибиз кана же акчабызды бергиле деп баштаганда гана билдик. Келген элдер бизге арызын жазып, ушул балдар бизден акча алган деп айтып баштады. Чынында биздин компания үчүн бул абдан эле күтүлбөгөн жаман жаңылык болду. Анткени биз ишке алып жатканда балдарды кесипкөй деп ойлоп турбуз. Алдамчылардын кылтагына илингендердин бири Кайрат Калмуратов. Орусиянын ишканасы болгондуктан алдайт деп ойлогон эмес. Биз мындай эле разрешение тапшырабыз деп. Анан кече сентябрдын 25-теринде Павлецкий метрого келгенбиз. Анан жерде Куба деген бир инибиз бар экен, Ошко бергенбиз. 25 000 акчаны. Бул акчабыз жок, азыр отурабыз ушу медеч. Жабырланган мигранттардын көпчүлүгү жасалма документтердин айынан депортацияга кабылуу коркунучунда турат. 30дан ашуун жаран алдамчылардын курмандыгы болуп 400 000 рубльга жакын акча алдашкан. Ишкананын жетекчилиги бул иш боюнча Москва шаарынын укук коргоо органдарына арызданаарын билдирди. Гүлнара Болотбекова, Элдер Асанбаев, Коомдук биринчи канал, Москва шаары.
Саламаттык сактоо тармагына реформа жүргүзүү мезгил талабы. Бул тууралуу ден соолук программасын ишке ашыруу боюнча өткөн жыйында сөз болду. Анда ийгиликтер менен бирге кемчиликтерде баса көрсөтүлдү. Саламаттык сактоо тармагында толук кандуу реформа жүргүзүү үчүн жетишер акча каражаты керек. Каражат мамлекет тараптан да, донорлор тараптан да бөлүнүүдө, бирок ал да жетишсиз болуп жатканы айтылды. Ал эми эл арасында медиктердин дарегине карата ар кандай сын пикирлер айтылып келет. Андыктан саламаттык сактоо тармагынын ишин ачык жана таза жүргүзүү зарыл. Адистер кайсы бир оорудан жабыр тарткан адам дарыланыш үчүн канча акчалай төлөй турганын жана алдын ала билүүсү абзел жана төлөм касса аркылуу жүргүзүлүшү зарыл экенин белгилейт. Баары чөнтөккө кетпей, именно касса аркылуу төлөнүш керек да. Саламат сактоо учрежденияларын биз самофинансированияга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. То есть алар өздөрү дагы иштеп, жанареки итак эле алып атат акчаны элден. Ошо алган акчалар чөнтөккө кетпей, анан кассага кетип, ошонун негизинде биздин жана дарыгерлердин маянасын дагы көтөрүшүбүз керек. Саламаттык сактоо министрлиги Эбола вирусу өлкө жарандарына жугуп жана жайылышын алдын алуу боюнча тийиштүү чара көрүүдө. Бул боюнча министрлик атайын буйрук чыгарган. Буга байланыштуу мамлекеттик чыгара бекеттеринде санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн мед кызматкерлери тарабынан чет өлкөдөн келген жарандарга дене табы атайын шайман менен текшерүүгө алынууда. Аны менен катар Эбола вирусунун алдын алуу маселеси боюнча 300дөн ашык дарыгердин катышуусунда 12 семинар өткөрүлгөн. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы Ысык көл, Талас жана Жалал Абад облустарында 500дөн ашуун жугуштуу ооруларды аныктоо жана аларды жоюу боюнча окуу машыгуулар өткөрүлгөн. Саламаттык сактоо уюмдары боюнча 15 000 коргонуу каражаты сатып алынып таратылган. Түрксой уюму жана түрк элдеринин Евразия жазуучулар бирлиги уюштурган эл аралык Махмуд Баласагын Кашкари адаби сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Анда Жылкы Чежапиевдин Бейиштүү аттуу чыгармасы мыкты деп табылса, экинчи орунга Абдылахат Курбан уулунун Анар аттуу аңгемеси татыктуу болду. Ал эми Шайырбек Эркин уулунун Жарык аттуу чыгармасы 3-чү орунду багындырды. Белгилей кетсек, бул сынак түрк тилдүү мамлекеттерде жылына 2 рет өткөрүлөт. Биринчи жолу катышып атам. Буга чейин мындай адабий сынактарга катышкан эмесмин. Өзүм журналистикада көптөн бери иштеп атам, 10 жылдан ашык убакыттан бери. Ушул конкурстун жарыясын көрүп калып эле бир катышып көрөйүн деген ошо көптөн бери көкүрөгүмдө көктөп жүргөн ойлор бар болчу, бир аңгеме жазсам деген. Анан ошону кыска эле убакытта жазып тапшырып койдум эле. Акыркы күнүндө, конкурстун акыркы күнүнө эптеп үлгүрүп калдым. Бир жарым күндө эле жазылган чыгарма да. Спорт кабарларынан Кожомкул атындагы спорт ордосунда Самат Масалиевдин жаркын элесине арналган алыш күрөшү боюнча 2-чи эл аралык турнир болуп өттү. Мелдешке Кыргызстандын бардык облустарынан жана коңшу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын балбандары келип, жалпы 200гө жакын спортчу катышты. Алдыңкы орунга чыккан спортчуларга баалуу сыйлыктар тапшырылат. Бул мелдеш өткөн жылы Самат Масалиевдин 80 жылдыгына карата өзүнүн туулуп өскөн жери Баткен облусунун Кадамжай районунун Алыш айылында өткөрүлгөн. Алыш күрөшү 2002 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк эл оюндары тизмесине кирип, АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүндө спорттун бир түрү катары эсептелет. Күчтүү спортсмендер келип катышып атышат. Эл аралык деңгээлде күрөшүп жүргөн спортсмендерибиз катышып атат. Кудай буйруса ушул мелдешибиз бул жылда өтө турган мелдеш болуп, азыр ошол календарга киргизип ошондой кылып койдук. Жылдан жылга ушул өнүктүрүп, бүт дүйнөнүн бардык жеринен команда чакырып, бир 20-30 команда кылып көбөйтөбүз деген үмүттөбүз. Сиздер ушул саатка алынган кабарлар топтоо менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.